Арстан алай. Коронавирустан 70% адам өлүп, кыргыздар калат. Коронавирус 2070 жылга чейин токтобой 70% адам өлөт. Бул тууралуу Арстан алай маалымат жыйынында билдирди. Коронавирусту мен жөнөтүп, чек ара чийип койдум. Дүйнө жүзүндө 70% адам кырылып, кыргыздар калат. Андан кийин мен аламды башкарам. Коронавирус эмоциясы көп адамдарга жугат. 15 жашка чейинки балдарга вирус жукпайт деп билдирди Арстан алай. Маалымат блогу Аргумент Чекиткежи. Назира Айтбекова, сени бирок колхоз десе, сонун комплимент катары кабыл ал. Белгилүү алып баруучу Назира Айтбекова жеке баракчасында жаныбарлар менен адамдарды салыштыра, алардын жан дүйнөсү биздикинен бир кыйла таза экенин айтат. Эң эле таза дүйнө жаныбардыкы. Алар бирин-бирин коргойт, аяйт, кол салбайт, жек көрбөйт, бут тоспойт, биздей уу тилин найза кылып жүрөк тушка урбайт. Алар жаратылыш, вибрация, сезим аркылуу сүйлөшөт. Тили жок, бири-бирин түшүнбөсө керек дейбиз, бирок жок дагы дебейбиз. Анткени алардын дүйнөсү менен эсептешүүсү жок. Үчүнчү көзүбүздү жаман ойлор менен, көкүрөк көзүн жаман сезимдер менен көмүп койгонбуз. Жинди иштерди кылганбыз, туура эмес жолду тепсегенбиз. Тетири басканыбыздын себеби ошолдур. Сыйынганда, жаратканга жалынганда кечирим сурайбыз, кечиребиз, оюбузду тазараттабыз. Ошол үчүн жаратканга жакындарганда жүрөгүбүз тынчыйт. Көп нерсени көрүп, уга баштайбыз, пенделиктен чыгабыз. А жаныбарлар дагы, жаратылыш дагы дайыма таза. Алар биз жоготконду жогото элек. Аларга жакын болуу, журулушуу, тазалуу, арулук менен журулушуу. Ошол үчүн эле жергесте адамдардан булгана электешсе керек. Жаныбарлар менен көкүрөк аркылуу сүйлөшкөндү, туйганды билет. Эртеңки күнү сени бирок колхоз десе, сонун комплимент катары кабыл ал. А сени таза бойдосуң дегени. Маалымат блогу Барс Медиа Чекиткежи.